Саламатсыздар, урматтуу кыргыз футболунун көрөрмандары, сиздер менен кайрадан мен Футболбек. Бул чыгарылышта Кыргызстан Түндүк Корея беттеши жана андагы кызыктар тууралуу алдыда кеп козгойбуз. Сизге катталып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биз көптөн күткөн оюн Бишкек шаарында Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо саат 22:00 башталды. Башка чыгарылыштарда айтып жүргөндөй эле Максим Лисицин коргонууга актаган машыктыруучу, бирок бул оюнга 3 коргоочуну старттык курамга чыгарган. Андыктан 3-4-2-1 тактикасы менен оюнду баштоодон туура көргөн. Иш үстүндө Ильяр Зарыпбеков борбордук коргоочу милдетин аткарып, кара жумуштун баарын аткаруучу болду. Оюнга чейин көптөгөн футбол эксперттери Кыргыз курамасы 1-номер менен оюн көрсөтөрүн жана Түндүк Корея курамасынын катачылыктарына пайдаланып гол киргизерин айтышкан. Оюн башталганда Кыргыз курамасы жакшы даярдык менен чыкты. Оюндун 11-мүнөтүндө Кристиан Браузман стандарттык абалдан пайдаланып топту каршылаштын дарбазасына багыттады. Мурунку оюнда Козубаев болсо, бүгүнкү оюнда Кристиан Браузман. Кореялык оюнчулардын даярдыгынын начарлыгынанбы же аба ырайына көнүү кыйынчылык жараттыбы? Айтор оюндун биринчи бөлүгүндө 2 оюнчу жаракат алып алмашылган. Лисицин 6,5 коргоочуну коюп, борбордук бөлүктү креативдүүлүккө багыттаган менен билсек болот. Түндүк Корея оюнчуларынын тажрыйбасы жана тактикасы Кыргыз командасына каршы турууга кыйынчылык берип жатты. Оюн ортосунда кореялыктар тез чабуул жасап, биздин коргоо сызыгын өтүүгө аракет кылышты. Чабуулдун көпчүлүгү оң канаттан жүрдү. Ал гана эмес, айпайынчага чейин топту жеткирип берүүлөр ийгиликтүү болуп жатканына карабастан, Ержан Токотаев өз ордунда экенин көрсөттү. Машыктыруучунун иши тууралуу. Максим Лисицин коргонууга жана жарым коргонуу позицияларын туура тандаган. Мисалга 3 коргоочу Кристиан Браузман, Ильяр Зарыпбеков жана Валерий Кичин болсо, 2 канатта Эрмек Кенжебаев жана Кайрат Жыгыбек уулу болду. Ал эми жарым коргонууда Элилжан Абдрахманов, Алимардан Шүкүров, Каймер жана Гүлжигит Алыкулов. Чабуулда Жоэл Кожо болду. Экинчи таймда Бекназ чабуулга кошулду. Ылдамдыгы күчтүү 2 оюнчунун чабуулга койгону бул эң туура чечим болгон, себеби аларда жеке чеберчилик бар. Ошентсе да 2 футболчу өзүнүн максималдуу оюнун көрсөтө алышкан жок. Ал эми 10 баллык системадан турган баа менен оюнчуларыбызга бүгүнкү оюн боюнча баа берип кетсек. Ержан Токотаев, ага берилген баабыз 9. Дарбазачыбыздын башка оюндагыдай бүгүнкү оюнда көп деле жумушу болгон жок, бирок ошентсе да бир нече кооптуу абалдардан коргоп, дарбазасын кургак сактап калган. Ержан мактоого арзый. Эрмек Кенжебаев 6,9. Жаш оюнчу өзүн азыртадан жакшы жактан көрсөтүп баштады. Коркуу сезими жок, ал гана эмес, чабуулга чыгууга да аракет кылып жатат. Бирок чабуулдун көпчүлүк бөлүгү ал тараптан өтүп жатты. Валерий Кичин 7,2. Коргонуудагы дубалыбыз болгон Валерий бүгүнкү оюнда чабуулдун мисин кайтарып, бир канча диагоналдык жеткирип берүүлөрдү ишке ашырды. Кристиан Браузмандын бүгүнкү оюнга чыгышы айдан ачык болчу. Анткени Катар менен болгон беттеште катачылык кетирген Козубаев бүгүнкү оюнда моралдык жактан талаага чыга алмаган эмес. 11-мүнөттө стандарттык абалдан эсеп санын ачты. Коргонууда Чепсимал бир нече чабуулдун жолун бурду. Жана ага берилген баабыз 9,2. Элдияр Зарыпбеков 7,2. Негизи Элдияр өз клубунда коргонууга ыктаган жарым коргоочу милдетин аткарат. Бирок ошентсе да Лисицин аны бүгүн 3 коргоочунун бири кылып дайындаган. Жалпысынан катачылыксыз эң мыкты өткөрүлгөн оюн. Кайрат Жыгыбек уулу 6,9. Оң канатын дыкаат көзөмөлдөп, чабуулдун жолун тосуп, бир канча жолу алдыга чыгарып берүүлөрдү жасап жатты. Жана кетирген катачылыктары болгон жок. Адылжан Абдрахманов берилген баабыз 7. Оюнда кара жумушту кылган Адылжан бүгүн Сарайып кагазсыз оюн өткөрдү. Жалпылап айтканда жакынкы командалаштарга пас берип, каршылаштын чабуулун кайтарып турду. Каймер берилген баабыз 6,9. Оюнда өзүн көп деле көрсөтө алган жок. Бирок позициялык ачууларга жардам берүү менен бирге топту айпайынтан узак узатып, ошол эле учурда топту алдыга сүрөдө бир нече жолу ийгиликтүү болду. Алимардан Шүкүров 8,6. Адаттагыдай оюн. Креативдүү оюнчу узун кылган иштерин айтуунун деле кажети жок. Гүлжигит Алыкулов 6,9. Бүгүнкү оюнда өзүн максималдуу түрдө көрсөтө алган жок. Ооба бир канча жолу топту каршылаштын дарбазасына алып барып, бир жолу топту дарбазага узатты. Жоэл Кожого берилген тапшырма көбүнчө прессингке баруу болду окшойт. Себеби Кожо башка оюндарга айырмаланып, бул оюнда топту өзүнө көп кармаган жок. Ошондуктан ага берилген баа 7,5. Алмашуудан чыккан оюнчулар. Бекназ Алмазбеков Гүлжигит Алыкуловду алмаштырып, 67-мүнөттөн тарта чабуулга чыгууга бир нече ирет аракет кылды, бирок майнап чыккан жок. Ага берилген баабыз 6,7. Александр Мищенко 6,6. Саня коргонууда өзүнүн ишенимдүү алып барды. Алчканан тарта чабуулда көп бөлүгү сол канаттан башталып жатты. Магомед Тузденов өткөнкү оюнда коргонууда ойногон Мага бүгүн 74-мүнөттө оюн талаасына чыкты. Жана дарбазадагы кооптуу абалдардан сактап, бир нече ирет каршылаштын дарбазасын сокку узатууга да жетишти. Ага берилген баабыз 6,5. Кимемерк оюнун бүтүшүнө 6 мүнөт калганда Жоэл Кожону алмаштырып талаага чыккан жана бир нече ирет жеткирип берүүлөрдү узатууга жетишти. Ага берилген баабыз 6,4. Машыктыруучу Максим Лисицин алып барган иштери жакшы жүрүп жатат. Ошентсе да кураманын жарым коргонууда же чабуулда катачылыктар бар экени айдан ачык көрүнүп турат. Өз жарым талабыбыздан каршылаштын дарбазасына жеткиче топту алдырып жатабыз.
11 мүнөттө гол киргизгенден соң дээрлик оюн аяктаганга чейин эсепти көбөйтө алган жокпуз. Азыркы учурда курама команда 3 упай менен А группасынын 5-ордуна көтөрүлүүгө жетишти. Ак сумкаларга жана колдоочуларга ийгилик каалоо менен бүгүнкү чыгарылышта жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.